Салам достор, бүгүн биз сиздер менен маркетинг стратегиясы боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз Nike компаниясы кантип өзүнүн кирешесин көбөйтүп, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон. Nike компаниясы өзүнүн кирешесин көбөйтүү жана ошондой эле брендин таанытуу максатында Just Do It сөзүн колдонгон. Негизи баарыбызга кызык болсо керек, бул сөздү ким ойлоп тапкан, кандай максатта эмнени колдонобуз деген. Негизи бул Just Do It сөздүн максаты Nike компаниясынын кирешесин көтөрүп жана өзүнүн брендин дүйнө жүзүнө таанытуу болуп эсептелинет. Nike компаниясы эң алгачкы товарларын бир гана спортсмендерге саткан. Башкача айтканда, бул сатуу сөзсүз түрдө кирешени көбөйткөн эмес. Ал эми кирешени көбөйтүү максатында Just Do It сөздү колдонушкан. Just Do It сөздү фитнес клубдар жана ошондой эле өзүнүн максатына жетем деген, арыктайм деген адамдар үчүн мотивация катары сатышкан. Мисалы, Америка жана Европа мамлекеттеринде көпчүлүк адамдар ашыкча салмактан бүгүнкү күнгө чейин арыла албай келет. Ошонун максатында Nike компаниясы Just Do It. Эгерде сен азыр Nike биздин компаниянын кийимин алып фитнес клубка барсаң, сен өзүңдү азыр өзгөртөсүң деген мотивация сөз менен чоң кирешеге чыгышкан.